Болгон окуя. Өз кызымдан мындай мамиле күтпөгөн элем. Мен 47 жаштамын. Атым Гүлайым. 21 жашымда турмушка чыгып, турмуш жолубуз болбогондуктан 1 жыл жашап, жолдошум экөөбүз 2 айрым жолго түшкөн элек. Ортобузда бир кызыбыз бар. Аты Алина. Кызымды өзүм менен алып кеттим. Албетте, кызым үчүн баарына даяр элем. Жолдошум болсо башка үй бүлө күтүп, бала чакалуу болду. Алинаны өгөй атанын балким тили тийип же өгөйлүгүн көрсөтүп коёбу деп турмушка да чыкпадым. Канчалаган жерден колумду сурап келишти. Бирок мен биринчи орунга кызымды коюп, ушунун бактысын көрсөм, менден ашкан бактылуу адам болбостур дечүмүн. Кыйналсам да ага ата да, эне да болууга аракеттендим. Чоңоюп бой жетти. Колумдан келишинче тарбия бердим. Мектепти аяктар кезинде ушунчалык кызым өзгөрдү. Мурда сыймыктанып жүрчү кызым жөнүндө кийинчерээк жалаң гана жагымсыз сөздөрдү угуп уялып жүрдүм. Тест тапшырганда да өтө төмөн бал алыптыр. Окууга контракт төлөп болсо да окутайын деп окууга киргиздим. Адам каалабаса зордоп окута албайт экенсиң. Окуусун да жыргатпай таштап коюп турмушка чыгып кетти. Мейли, кызымдын бактысы үчүн деп каршылык көрсөтпөдүм. Күйөө баламдын аты Азамат. Жакшы, оор басырыктуу жигит. Кызымдын артынан уулду болдум деп кубанычымдын чеги жок. Кызым болсо өзүнүкүн туура көргөн, айтканынан кайтпаган, анан өтө сулуу кыз. Алар үйлөнөр замат Россияга кетип калышты. Кызыңды турмушка берген соң аны ал жакта жаша, бул жакта жаша деп башкара албай деле калат экенсиң. Жалгыздыкта 1,5 жыл жашадым. Алинаны аябай сагынган экем, кээде гана звонок кылып калса, көзүмдөн мөлтүрөгөн жаш сызылчу болду. Күндөрдүн биринде кызымдын уулду болгонун угуп ушунчалык кубандым. Барып көргүм келгенинен учуп Россияга бардым. Кызым ошол жактын жараны болгонго жетишиптир. Барып кызыма баласына каралаша бирге жашап калдым. Азаматтын тапкан акчасын кызым тоготпой, кымбат нерселерди алып берүүсүн талап кылып чыр салчу болуптур. Же мен жанында болгонумабы билбейм. Күндө ызы-чуу. Кызыма турмуштун ысык суугуна чыдамдуу бол кызым. Кечке иштеп келип айлык алар замат сага акчасын алып келип берип жатат го. Күйөө болсо ушундай Азаматтай болсун. Кадырын бил деп көп жолу айттым. Кызым болсо негир жакпайт деп аны көп басынчу болду. Алар кичинекей квартирада жашагандыктан күйөө балам тартындылы, кээде жумушунда, досторунукунда түнөп жүрдү. А мен болсо Кыргызстанга кайра келгенге мажбур болдум. Дагы 2 жыл ошентип күн өтүп, кызым кыз төрөп 5 айлык болуп чоңоюп калган соң Алина чалып, апа, келиңиз, биз кыйналып калдык. Неберелериңизди караңыз, мен жумушка чыгайын, сиз жалгыз ал жакта эмне кыласыз деди. Мен болсо ошол сөзүн күтүп тургандай, мээнет терим менен тапкан үй-жайдын баарын сатып, акчаны кызыма которуп өзүм жолго чыктым. Барып неберелеримди карап, үйдө нянка болуп отуруп калдым. Кызым, акча бар эмеспи, квартира сатып коелу, бирөөгө төлөп жашаганча өзүбүзгө пайда дегенден макул көрдүм. Квартиралуу болушту. Кызым көп ызы-чуу салбай калыптыр. Сүйлөгөн сөздөрү да маанилүү, ичимден кубанып калдым. Кызым иштеп келип мага киришчү болду. Апа, кечке үйдө отурасың. Неге андай даяр эмес? Неге мобулар бул жерде жатат деген жана башка ушул сыяктуу. Менин көңүлүмдү оорута баштады. Урушуп койсом мен жаш бала бекем сага. Өзүмдүн жашоом бар, аралашпаңыз. Мени менен жашоочу болсоңуз унчукпай жашаңыз. Жакпаса кете бериңиз дечү болду. Түндөсү ыйлап алчу болдум. Мурдараак турмуш күтпөгөнүмө өкүнүп да жүрдүм. Ар ким өз жашоосун ойлойт экен. Мен ошол күндөрү катуу ооруп калдым. Врачтар мени көкүрөгүмдөн рак болуп турсуң деп онкологияга жаткырып коюшту. Операция жасатуу керек экен. Көп сумма акча керек болду. Кызым менен күйөө балама жалдырап ыйлаганыман квартираны сатып, менин операцияма кетчү чыгашамды төлөштү. Оорунун түрү жаман болгондуктан күчтүү уколдор алганыма башымда чаш да калбады. Бир көкүрөгүмдөн айрылып, өзүмдү күзгүдөн караганга алым калбады. Курсу менен лечение алып турушум керек экен. Жашоом дары-дармек менен өтүүдө. Албетте оорулуу болгон соң неберелеримди караша да албай калдым. Кызым да жумушка чыкпай, күйөө баламдын айлык маянасы менен жашап жүрдүк. Айына квартирага жеп-ичкенге жетпей, кызым кыйналганын менден чыгарчу болду. Апа, сенден тажадым. Мен да адамдай бир күн болсо да жашагым келет. Жаның кыйналып ооруса, оозуңа дарыңды салып, чайнап уктап калчы. Менин уйкумду бузуп онтобойду. Оорусам да кызымдын уйкусун бузбоо үчүн ичимде ыйлап күн өткөрүп жүрдүм. Кызым бирөө менен сүйлөшкөн окшойт балдарын каратканы. Жумушка орношту.
Бирок кызым күйөө баламдын көзүнө чөп салыптыр. Күйөө балам өзү бирөө менен машинада кучакташканын көрүп калып, талагын берип үйдөн чыгып кетти. Кызымдан бул нерсени күтпөгөн жаным кыйкырып ыйлап кала бердим. Алсыз жан экен, тура калып кол да көтөрө албадым. Урушканым үчүн ысык тамак деген нерсени билбей калдым. Мага караган адам да жок. Кызым ошол ойношун алып келип жашап алды. Кыргыз эмес экен ал ойношу деле. Каршы болсоң кийлигишпе апа, көчөгө чыгарып саламын. Жашагың келсе тынч жат деп өз билгенин кыла турган болду. Колумдан эч нерсе келбейт. Болгону ичимден гана аттиң, кыз сактаганча туз сакта деп бекеринен айтпаган чыгар. Убагында турмуш куруп уулду болгонунда кантет эле деп аттиң кыламын. Жашоом эми канча калды билбейм. Ичимден жаралган өз кызым качан шайтанга айланды деп ойлоном. Бир тууган иним бар, ошол жака кетип калсамбы деп турамын. Бирок анын да үй бүлөсү өз жашоосу бар. Эним жакшы кабыл алганы менен ал жерде келиним Кожейке. Эл эмне дейт? Кызымды сурашса эмне дейм? Бүгүнкү күндө мага бир күйөөр жан адамым калган жок. Жашоодон үмүт үзүлүп турган кезим. Мен баарыңыздарга ден соолук жана ынтымактуу үй бүлө каалаймын. Кээ бир келиндерге айтар элем, жалгыз балам деп жашабагыла. Алар чоңоюп өз жашоосун ойлоп кете берет. Силер өзүңөргө да жаш кезиңерден кам көргүлө. Балким убагында турмушка чыгып, дагы төрөгөндө мындай аты жаман бале ооруга кабылбай калат белем деп өкүнөм. Эмнеси болсо да Кудайдын маңдайга жазганын көрүп жаткандырмын. Бирок болбой эле пенде экенмин. Түрдүү ойлоп ийип жатпаймынбы? Лара Абрамова, Булак Назар Ньюс KG.